Кезек 3-чү беттешке келіп олтыра турматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Чолпон Ата шаарындагы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көк бөрү боюнча өтүп жаткан топтук оюндарга күбө болуудасыздар. Азыр эми кезек Б тобундагы орун алган тараптарга берилип, Монголия жана Алтай улуттук курамалары кездешүүдө. Монголия курама жааты бул сары түс менен оюн көрсөтүүдө. Эми алардын атаандаштары Русиялык Алтай Республикасынын улуттук курамасы. Билесиздер, алардын жашоочулары өзүлөрүн кыргызбыз деп эсептешет. Өзүбүздүн бир туугандарыбыз, тилдерибиз кандайча окшош экендигин өзүңүздөр угуп билген жайыңыздар бар. Жана Алтайлык улуттук курамы менен жакындан тааныштырып өтөбүз. Ага чейин алардын булакты тай казанга таштоосу оңунан түшүп, Айдар Куюков аттуу оюнчусу алтайлыктарга биринчи иштиктүү улакты алып келип берди. Ошондой эле 8-катар сандагы Роман Ойношев менен Айдар Куюковдун кош колдоп көргөн аракети оңунан түшүп, 1-0 эсебинде алар алдыга чыгып баштады. Азыр сиздер көрүп тургандай улакты алтайлыктар тагырага монголиялыктар басып алган экен. Монголдуктардын курамында 1-катар санында Осмон углу, 2-чи Даш Завек, 3-чү Батыр углу сыяктуу баштаган чабандастар оюн өткөрүүдө. Эми алтайлыктар менен тааныштыра турган болсок, 1-чи команданын топ башчысы Ринат Саксаев, 2-чи Геннадий Олчонов, 3-чү Айдар Куюков, 4-чү Сүнер Самаев, 5-чи Мерген Адышев, 6-чы Денис Нуков, 7-чи Чингис Судуев, 8-чи Роман Ойношев, 9-чу Амат Могулчин, 10-чу Анатолий Попошев, 11-чи Амаду Арбаков, 12-чи Эркемен Тузачинов. Ушундай күжүрмөн курам менен Орусиянын Алтай улуттук курамасы майдан үстүндө оюн көрсөтүүдө. Роман Ойношев алтайлыктардан улакты сол такымга басты дагы, аттын оозун түз эле тай казанды көздөй салды. Монголиялыктар дагы, булар дагы назилинде көчмөн элдерден жана алардын тай казанды сактоосу эмне болуп кетти. Ошол эле Роман Ойношев өзүнүн өнөктөшү Айдар Куюков менен биргеликте 2-чи улакты тай казанга таамай таштап, эми эсеби 2-0 алтайлыктардын пайдасында. Албетте улакты башынан бери алып өңөрүп барган улакчынын эсебине жасылат. Ал эми көмөктөшкөн оюнчуга чыгарып берүү же жандап берди деген гана. Бул эми Б тобундагы өтүп жаткан оюндар. Б тобунда Монголия, Кыргызстан 1, Алтай жана Тажикстан улуттук курамалары туш келгенин айталап кетебиз. Кече күнү Монголия аябагандай айырмалуу эсеп менен 1-19 сандык катышында Кыргызстан 1 улуттук курамасына жеңилип калган болсо, алтайлыктар жалгыз бир улактын артыкчылыгы менен тажикстандыктарды жеңип, бүгүнкү күнү эми дагы бир 3 упайды өз торбосуна жазып койсок дегенде ак эткенден так этип турган маалы. Ошондой эле бул беттештен кийин Кыргызстан 1 жана Тажикстан улуттук курамаларынын ортосунда беттеш орун алат. Бул дагы аябагандай бүйүр кызыткан беттештердин бири, себеби Тажикстандын курамасы үчүн алардын тең жарымы кыргызстандык жигиттер экенин дагы айтып коюшубуз орундуу. Мына ошол жигиттер үстүндагы бул мелдеште өзү тууралуу олуттук билдирме
жазағысы келгендіге мен бұл айнықсыз. Эми ойындың өзіне қайрыла тұрған болсоқ, байқадыңыздар ғой. Birinci 20 minütlüktün көпчүлүгү дал монголиялыктардын жарым таласында көбүрөөк орун алып, ошонун эсебинен алардын Тайгазандын көздөй кооптуу абалдардагы арбыныраак жаралууда. Ортодогу оюнчулардын алмашуусу жана спорт чеберлери келди Тажикстандан. Өзүңүздөр көргөндөй Анын 11-и монголиялыктардын Тайгазан жанындагы тегерек чийиндин ичинде жеке чыгуу менен оюн андан аруланат. Роман Ойношев Алтай Республикасынан жана монголиялык Чавандес Осмонмоглу экөөнүн ортосундагы тиреште Роман Ойношев алдаганча мыкты болуп, жыйынтыгында өзүнүн Айдар Куюков аттуу өнөктөштүнүн жардам аркасында Роман Ойношев сандык катышында эми алтайлыктар тагыраак 3-0. Роман Ойношев удасы менен 3 улакты салып, 6 балбан келди. Алардын алдыга келе жаткан убагы. 18 балбан келген. Кайрадан тараптардын мыкты делген оюнчулары ортого түшүп, Роман Ойношев бул эми алтайлыктардын оюнчусу. 8-катар санындагы бул Чавандес. Аябагындай ойт берүү менен атаандаштардын арасына суурулуп чыгып кетүүгө аябагандай далбас уруп, жыйынтыгында өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берүү менен абалды сактап калды көрүнөт. Ооба, Алтай Республикасынын жигиттери чабуулун андан ары өнүктүрүүдө Айдар Куюков. Бул эми Роман Ойношевдин эң бири-бирин бир көз караш менен жакшы түшүнгөн оюнчулар. Жана улак кайрадан монгол улуттук курамасынын Тайгазандан орун тапкандан кийин Айдар Куюков дагы өз ысымын эсеп тактасына жазып, эсеп 4-0 Алтай улуттук курамасынын пайдасында. Алтайлыктар тагыраагы Денис Унуков элден мурда улакка колу жетип, азыр эми ал алдындагы аргымагын түз эле атаандаштардын Тайгазанын көздөй буруп барууда. Байкадыңыздарбы, өнөктөштөрү бардык атаандаштардын жолун бууп, Денис Унуковго жолду кенен кесире ачып берген, бирок Денис алган күүсүнөн жанып, улакты экинчи айланып келүүсүндө Тайгазанга түшүргөндөн кийин эсеп 5-0 алтайлыктардын пайдасында. Учурда эми таман тындырбастан атаандаштын эсесин ала чабуулун күчөтүп, аны эсеп артыкчылыгына айлантып жаткандыгы бул эми көздү кубантат деңиздерчи. Дагы бир жолу көрүлгөн аракет жана алтайлыктар 6-чы улакты өз торбосуна жазышып, бул Анатолий Попошев аттуу көкбөрүчү алтайлыктарга кезектеги улакты алып берди. Алтын эсебинде 20 мүнөттүк соңуна келип жетти. Азырынча алдыда Орусиялык Алтай Республикасы. Коомдук 1-канал бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көкбөрө мелдешинен баян алып берүүсүн улантат. Сиздер көрүп жаткан топтук оюндардын 2-чи беттешинде Орусиянын Алтай Республикасынын улуттук курамасы менен Монголия курама жааты кездешип жаткан мезгил. Сары түстөгү бул монголиялык көкбөрүчүлөр жана кара көк түс менен алтайлык
Kırgız tuğandarыбыз oynap жаткандыгын өзүңүздөр жакшы байкодосуздар. Дээрлик көпчүлүк бөлүгү монголиялыктардын жарым талаасында өтүп турду. Улакты көбүрөөк өңөрүп турган бул Алтайлык улуттук курама жаат. Удаасы менен 6 улакты салып, алардын ичинен Роман Ойношов 5 улакты жалгыз өзү Тайгазанга жеткирген болсо, бул сапар эми Роман Ойношов кезектеги улакты өз ысымына жазып 7-0 алды да Русиянын Алтай Республикасынын курама жааты Роман Ойношов аттуу алтайлыктардын сакадай бою сары алтын болгон бул чабандес неченчи ирети керекке жарап улакты өйдө көтөрүп өңөрдү дагы сол такымга басып, азыр эми додонун арасында кандай кыймыл аракетти көрөт болду экен. Кайрадан оюн экинчи 20 мүнөттүктө кармаштын жибин өз колуна алган Алтай улуттук курамасы эми арыдан бери 8-чи улактын эсебин таап Айдар Куюков 3-чү катар санындагы Чавандес. Ортодогу калыс улуттук даражадагы калысыбыз Жекшен Жаркынбаев. Анын тыкыр көзөмөлдүн астында оюн айтып коюшубуз керек. Эч кандай бир эреже бузуусуз өтүп жаткандыгы дагы көз көрүнөт. Жана улакты оң такымга басып алган монголиялык Чавандес Тайгазандын түбүнө кирип барды. Өнөктөшү дагы жете келип, алардын ыргыткан улагы акыры Тайгазанга топ этип түштү. Бул эми көңүл жубатчу улактардын бири. 7-1 дале ол 1-8 болду акыркы таштаган Айдар Куюков улагын эске алганда 8-1 кара көк түстөгү Русиянын Алтай улуттук курамасы алды да. Канча деле талашканда Тайгазанды кайтаранга жанталашкан жок. Улак жерде айбай бар экенсиң, атака, апа, ой, жанданып калды булар. Анан Соңку таштаган улакка эрдемсип алыштыбы айтор азыр монголиялыктардын дагы араны жүрүп баштагандай. Жапырт улакка ат коюп алардагы биринчи улакты алып чыгышып эми дагы өз бактысын алды жактан сыноонун аракетинде Тайгазанга чукул кирип барышууда. Жана бул аракет эмне менен жыйынтыкталат болду экен. Албетте мындай додолошууда жанындагы өнөктөштөрүнүн сүрөөнү аябагандай эле зарыл, ансыз жалгыз эч ким. Болгондо дагы Тайгазандын жанында жалгыз аттын күчү менен топту жарып чыгуу бул аябагандай эле татаал иштердин бири. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан ат майданындагы көпкөрүү боюнча топтук оюндардын мелдешине күбө болуудасыздар. Майдан үстүндө Русиянын Алтай жана Монголия улуттук курамаларынын уламдан улам күчөп барат. Сары түстөгү монголиялыктар атаандаштын Тайгазанда болгону жалгыз улакты таштап кетти. Даңгара кетчи. Республикасы 8 жолу жолду болуп, учурда 8-1 сандык катышында алдыда келе жаткан маалы. Чолпон Ата шаарындагы ат майдан таанылгыс түргө өзгөрүп, оңдолуп, бүткөн түргө келтирилип, учурда эми ар кыл эл аралык деңгээлдеги даражадагы самалыктарды, мелдештерди кабыл алууга күнү бүгүн даяр болуп калгандыгы бул эми жалпы биздин спорт ышкыбоздорун гана кубантары бышык.
Азыр эми уттурар эч нерсеси калбаган Монголия улуттук курамасы бир аз жанданып, бар аракетти көрүшүп, алар дагы кур дегенде ортодогу улак айырмачылыгын азайтуунун үстүндө аракет кылышууда. Бирок Орусиянын Алтай Республикасынын көкбөрүчүлөрү аларда дагы ички чемпионат 10 жылдан бери өтүп келе жатканын жакшы билебиз. Ал эми Монголияда мындай нуктагы чемпионаттын өтөрү, бул эми өтүшү чоң мамлекеттик иш-чаралардын алкагында гана жүрүп келет экен. Сондуктан алардын көкбөрү мелдеши салыштырмалуу түрдө азыр өнүгүүнүн үстүндө деп койсок анда куп жарашуудай. Кайрадан улак бул сапар эми монголиялыктардын Тайгазан жанындагы тегерекчиинде жекеге чыгуу менен уланган. Ошол эле Роман Ойношев 9-улакты алтайлыктар үчүн алып келип бергенден кийин эсеп 9-1 алдыда кара көк түстөгү Алтай улуттук курамасы. Кайрадан Орусиянын Алтай Республикасынын улуттук курамасы дымакты оюн көрсөтүп, атаандашын өз эркин таңуулап, боюнча оюнду толук бойдон оодарып кетти көрүнөт. Азыр эми калган 3-20 мүнөттүктө монголиялыктар бир сыйкырдын жардамы менен эле оюнду теңеп кетпесе, мынчалык ортодогу ажырымды азайтуусу чындап эле кыйын. Экинчи 20 мүнөттүк дагы ал ортодо соңуна келип жетти. 9-1 айырмасында Орусиянын Алтай Республикасы алдыда келет. Монголия жана Орусиянын Алтай Республикасынын ортосундагы көкбөрү боюнча беттештен жыйынтыктоочу 3-20 мүнөттүгү дагы башталып олтурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Чолпон Ата шаарында бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында көкбөрү боюнча өтүп жаткан беттешке күбө болуудасыздар. Кара көк түстөгү кийимчен бул Алтай Республикасынын курама жааты учурда 9-1 эсебинде алдыда келе жатканы маалы. 7-чи катар санындагы Чингиз Судуев менен анын өнөктөшү көргөн аракет аз жерден 10-чу улакка алып келе кое сактады. Азыр эми бет маңдай чийиндин сыртына чыгып кеткенден кийин ортодогу калыс улуттук даражадагы адис бул Жекшен Жаркынбаев тыкыр көз салып, оюн эреженин алкагында андан ары уланып барууда. Оюн демейдегисинче эле монгол Тайгазанынын жарым таласында көбүрөөк уланып барат. Кезектеги жыгылуу бул эми билесиздерби, качан минген аты алдан күчтөн тая баштаган маалда мына мындай додонун арасында тең салмак абалын жоготуп жыгылуулар көп болору дагы айкын. Айдар Куюков алтайлыктардын дагы бир белди оюнчуларынын бири улакка ээ болду дагы. Аны демейдегисинче эле Тайгазанга таштаган, бирок бул сапар Тайгазан кырына тирелип калган улакты Ренат Саксаевдин көмөгү аркасында Тайгазан тагмай алды. Эми эсеп 10-1 айырмасын түзүп калды. Алдыда келе жаткан Орусиянын Алтай Республикасы. Монгол улуттук курамасы улакка колу жетип, азыр эми алар дагы атаандаштын Тайгазанын көздө ат коюп калган маал Тайгазанга туурадан качырып келип барып, андан кийин гана улакты таштоосу оңунан чыгып, эми эсеп 2-10. Албетте Монголия
kuramının jigitleri esebi artıkçılığın kıskartkanı menен bul эми alar üçün esepti tеңегенге таптакыр эле жетиштүү эмес. Ошондуктан эми оюмчалар эми жок дегенде өз тобунда 3-чү орунду алып калыш үчүн болгон аракетин жумшары бышык. Монгол улуттук курамасы соңку жыйынтыктоочу оюнунда Тажикстан менен кестешип, ал жерден эми 3-чү орунду кайсыл тарап ээлей тургандыгын ошол беттештен гана жакындан көрүп биле алабыз. Ал эми Орусиянын Алтай Республикасынын курама жааты жыйынтыктоочу беттешинде Кыргыз Республикасынын 1-чи улуттук курамасы менен жолугуп, же 2-чи же 1-чи орунду ээлей алабы. Бул эми эртеңки күнү белгилүү болчу жагдай. Кайрадан биздин беттеште саамга тыным алуу пайда болууда. Бул эми улак чийиндин сыртына чыгып кеткенден кийин белгилүү тиешелүү тегерек чийиндин ичинде оюн андан ары уланып жүрүп олтурат. Жекеге чыгуу менен азыр 2-чи катар санындагы алтайлыктардан Геннадий Олчонов аттуу көк бөрүчү ортого түшүүдө. Алтайлыктар бул эми Орусиянын курамында болгондон кийин көпчүлүк майда улуттар орус элинин ысымдарын коюп жүргөндүктөрүн да жакшы билесиздер. Аты орусча болгону менен назилинде биздин кыргыз туугандарыбыз. Кайрадан улак алтайлыктардын Тайгазан жанындагы тегерек чийиндин ичинде кезектеги жекеге чыгуулар жана улакты эңип алууда бүгүнкү оюнда алтайлыктар астына атаандаштарын чыгарган жок жана мунун эсебинен алар көбүрөөк улакка ээ болуп, көбүрөөк кооптуу жагдайларды жараткандыгы дагы ушундан улам. Esep bolsa 10-2 oldu. Убакыттын өтүшү алтайлыктар үчүн гана оңтойлуу жагдай жана ошол эле бүгүнкү күндүн эң мыкты оюнчусу деп табыла турган Роман Ойношев улакты жерден алып берип өзүнүн мыкты түшүнгөн өнөктөшү Айдар Куюковго өткөрүп берди жана Айдар Куюковдун Тайгазанды көздөй ат коюусу эмнени берет болду экен. Оюмча эки тарап тең аянбастан оюн өткөрүүгө белсенип калышкандай, себеби алдындагы аргыбактын каны кызып калган маалда оюнчулар албетте алган күүсүнөн жанбай, оюнду бүткөн түргө келтирмейинче жаны тынбаарын дагы биз жакшы билебиз. Айдар Куюков дале болсо улак менен астындагы көк аты менен атаандаш Тайгазанын тегерене айланып мөртү келген жерден мына мынтип эми жиреп алдыны көздөй кирип барууда. Жан жагынан канчалык монгол жигиттери камалууга албасын, Айдар Куюков жалгыз өзү кебелип койбостон, каймагы бузулбастан түз эле эми кайра Тайгазанды көздөй туурадан кирип барууда. Анын
жалгыз өзү таштаганга мүмкүнчүлүгү дээрлик жок койсо, себеби эки жагын камалап алган монголдук көкбөрүчүлөр ооба. Арыдан бери Айдар Куюков 11-ci улакты тайгазанга таштагандан кийин өзүңүздөр жакшы байкагандай алтайлыктардын ташы тегеренип, оюмчалар бүгүнкү беттеште эми жеңиштик мүнөздө жыйынтыктап 3 упайды өз пайдасына жазып коюшту. 11-2 бул эми эки бири-бирине дээрлик тең келе турган атаандаштардын ортосунда жазылчу эсеп эмес, бирок оюндун жүрүшүндө өзүбүз жакшы баамдагандай алтайлык туугандар үйдөн даярдалган ыкмаларын күнү бүгүн ортого салышты дейм. Эртеңки күнү биз эми кызыктуу беттеш бул Кыргызстан бир менен Алтай республикасынын ортосунда боло тургандыгын жашырбастан айтып өтө алабыз. Жана ошондой эле бул беттештен кийин сиздерди күтүп алчу Кыргызстан бир менен Тажикстан улуттук курамаларынын ортосундагы оюндагы аябагандай бүйүр кызытары жалпыбызга белгилүү. Андыктан ошол оюнду дагы күтүп алууга чакырып өтөм. Ал ортодо монголдуктар дагы, монгол улуттук курамасы дагы Тим Болбостон 3-чү улак менен жооп берип, эсеп эми 11-3 кара көк түстөгү Орусиянын Алтай Республикасынын көкбөрүчүлөрү ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан маалы. Оюмча 3-20 мүнөттүктүн дагы аяктарына аз гана убакыт калды көрүнөт. Эми биз көрүп турган бул Чолпон Ата шаарындагы ат майданында күндүн көзү ат жабуу болуп, бул көкбөрүчүлөргө аябагандай ыңгайлуу аба ырайларынын бири. Канчалык аба ырайы мейлүүн салкын болсо, ошончолук көкбөрүчүлөр үчүн аябагандай ыңгайлуу болоору белгилүү. Себеби какшыма ысыкта ойноо бул эми аргымак аттарга дагы чоң ыңгайсыздыкты жаратарын жакшы билебиз. Ал эми оюндун өзүнө келе турган болсок, азыр монголиялык көкбөрүчүлөр дагы кыйла жанданып, жанаракта эле таштаган 3-чү улагына дем байлаштыбай тур. Алар дагы көрүүчүлөрдүн көңүлүн табуунун амалында канчалык улакты көбүрөөк таштай турган болсо, ошончолук көрөрмандардын сүрөөнү күчтүү болуп, оюнчуларга дем берерин дагы биз жакшы билебиз. Не демекчибиз? 3-20 мүнөттүк дагы аягына жетип, бул беттештин негизги убактысы дагы соңуна жетип калды. Орусиянын Алтай Республикасынын улуттук курамасы 11-3 эсебинде Монголия улуттук курамасын жеңип алууда. Биз муну менен коштошпойбуз. Алдыда дагы сиздерди эң бир кызыктуу келген Кыргыз Республикасынын 1-чи улуттук курамасы менен Тажикстан курама жаатынын ортосундагы бүйүр кызыткан беттешти көрүүгө чакырып, коомдук 1-чи каналдан алыс табууңуздарды суранып өтөбүз. Дагы бир жолу арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Коомдук 1-чи канал Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көкбөрү боюнча эң бир кызыктуу беттештен баян алып берүүсүн баштайт. Мына бул аба жарган көрөрмандардын ал кубаттоосу. Бул эми Кыргыз Республикасынын 1-чи улуттук курамасынын дарегине арналган десем туура болот. Себеби күндүн экинчи күндүн оюнунда өлкөбүздүн жигиттери Тажикстан курама жааты менен кескелип, эң бир чечүүчү оюндардын бирин өткөрөт. Кызыл түстөгү кийимчен бул эми
Kırgız Respublikasının negizgi uluttuk kuramасы. Алар турасында дагы biz genelirek malumatарды айтып берип olturabız. Mesela geliңиздер. Бул oyundu чыдамсыздык менен башталышын sizler менен birgelikte күтүп алабыз. Şap kettik mesela urmattуу telegörүүчүлөр, улакты биринчиле жапыртат коюуда. Бул 12-чи катар санындагы Анарбек уулу Сейитбек Нимой аттуу аргымагы менен көзгө урунуп, дароо эле оюнду курчутуп баштады. Жана оюн Тажикстан курама жаатынын тайгазанына жакындап барууда. Ал эми бул оюндарды көрүүгө бизден кичинекей кеңси студия бөлмөсүнө спорттук журналист, Көкбөрү Федерациясынын пресс катчысы Табылды Асыгалиев агабыз келип олтурат. Саламатсызбы? Табылдага. Саламатсыздар, урматтуу изелим. Азыр көкбөрүчүлөр бет маңдай чийиндин сыртына чыгып кеткенден кийин эми Тажикстан тараптагы тегерек чийиндин ичинде жекеге чыгуу менен оюн андан ары уланат. Кызыл түстөгү бул биздин жигиттер. Ал эми көңүр түссүз кийим менен оюн көрсөтүп жаткан бул Тажикстандык улуттук курамасы. Ал эми оюнга көз салып олтурган бул эл аралык улуттук даражадагы калыс, көңүлчүлөргө белгилүү болгон Талас Көкбөрү клубунун кезиндеги мыкты көкбөрүчүлөрдүн бири Эсенгул Нураков. Месе ортого чыккан көкбөрүчүлөр бул Тажикстан тараптан 12-чи Талант уулу Адилет жана Улан Кыбыраев. Биздин улуттук курамабыздан команда капитаны Улан Кыбыраев астындагы Эвро аттуу аргымагы менен мына мынтип эми чарк айлана атаандаштардын башын маңгылып акыры мына мынтип улакты тайгазанга салды дагы. Эсеп 1-0. Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы алдыга чыгып баштады. Күжүрмөн курам менен дагы аздан соң сиздерди тааныштырып өтөбүз. Ал эми Табылдага бүгүнкү күнү уланып жаткан Көкбөрү мелдешиндеги айрым бир сизде ары таң калтырган, ары кубандырган көрүнүш кайсыл оюн болду? Эмнеси менен болсо? Эми биринчиден мына жаңы эле өткөн Алтай командасы менен оюн көрдүңүздөр. Алтай менен Монголия командаларынын ортосундагы кызыктуу оюн. Биз ушул мелдештин астында айттык эле, Монголия командасы мейли 2 жылдан бери ойноп жүрөт чоң мелдештерге. Ал эми Алтай Саха Республикасы 10 жылдан бери өзүнүн жеринде Алтайдын чемпионатын өткөрөт. Бул балдардын тажрыйбачылык деңгээли жогорулап калганына кубандырат албетте. Биздин негизги максатыбыз дагы ушул улуу Көкбөрү оюну, Кыргыздын оюнун дүйнөгө жайылтуу, таратуу. Мына көрдүңүздөр, Монголия, Алтай командалары келип ойноп атканы, Турция командалары келип ойноп атканы, Афганистандан бул өтө кубанычтуу. Өзгөчө ушу Алтай командаларын бир оюнда быйылкы турнирде 2 жеңишке чыгып, кийинки оюнда ушул Кыргызстан бири менен ойной турган болуп атат. Утса мүмкүн финалга чыгат, утулуп калса 3-4 орунга ойной турган команда экен. Бул дагы чоң жеңиш, чоң кубаныч деп ойлойм, алар үчүн дагы, биз үчүн дагы. Азыр улак биздин жигиттерибизден көзөмөлүндө алар жапырт түрдө Тажикстандын тайгазанына даап барышы, улакты таштап жиберүүнүн амалында. Бирок тажик тараптагы булардын курамында биздин көзгө базар оюнчуларыбыз дагы ижара иретинде алар үчүн ойноп берип жатканын дагы биз жаап жашыра албайбыз. Алар туурасында айтып өтөбүз. Азыр эми биз көрүп тургандай 1-0 эсебинде кызыл түстөгү Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы алдыда келе жаткан маалы. Байкаңыздар, бул оюндун жаалы окмуштуудай күчөп барууда. 10-чу катар санындагы Урмат Мусаев астындагы Вулкан аттуу буданы менен топ жарып чыгып түзүлө тайгазанды көздөй даап барууда. Жана анын Урматтын соңку аракетине кимиси көмөктөшөт болду экен. Чапкенедей жабышкан Тажикстан тараптын көкбөрүчүлөрү дагы етпетинен кете такымдаша жулка тартышып
Urmat Musaev'ga alının gelişince karşılıklı görsetüydü birok. Urmat ulaqtı sol takımga uşunçalık bekem kıskan belem. Can жағынан камалауға алған атандаштар азыр биринде еч кимisi улақты жулуп кете албай суу болушууда. Урмат Мусаевдин азыр мына бул кагылышта каймагы бузулуп койбостон жанына жете келген өнөктөшүнүн көмөгү аркасында Урмат Мусаев эсепте 2-0 өзгөртүп койду дагы. Алдыга биздин улуттук курама чыгып баштады эмесе келиңиздер. Алдыга өткөн өзүбүздүн жигиттерден күжүрмөн курамы менен тааныштыруудан баштайлы. Биринчи команданын топ башчысы капитан Улан Кыбыраев, экинчи Урмат Шерипбеков, үчүнчү Айдын Сүйүнбаев, төртүнчү Марлис Койгелдиев, бешинчи Рустам Тыналиев, 6-нчы Джоки Орозбаев, 7-нчы Байыш Ниязов, 8-нчы Улан Насакеев, 9-нчы Урмат Раушан уулу, 10-нчы Урмат Мусаев, 11-нчы Белек Мукаев, 12-нчы Анарбек уулу Сейитбек. Мына ушундай күчүрмөн курам менен Кыргыз Республикасынын улуттук курамы оюн өткөрүүдө. Машыктыруучулар Азиз Урали жана Ислам Тазабеков. Ошондой эле Тажикстан курама жааты биринчи Хуршет Машрапов, экинчи Алишер Каюмов, үчүнчү Фархат Холов, төртүнчү Тилек Урманбетов, бешинчи Сыргак Ногоев, 6-нчы Болот уулу Азим, 7-нчы Элдер Тургунбеков, 8-нчы Кыяс Ниязов, 9-нчы Раат уулу Норус, 10-нчы Манас Ниязов, 11-нчы Мунарбек Саткынбаев жана 12-нчы Талант уулу Адилет. Байкасаңыздар керек, Тажикстан улуттук курамасы үчүн биздин негизги курамга кирбей калган оюнчуларыбыздан ойноп жаткандыгы белгилүү. Эмнеликтен улам оюн аябагандай жаалдуу, айрышкан мүнөздө өтүп жаткандыгы эңизтерге түшүнүктүү болуп калды көрүнөт. Азыр эме кайрадан Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасынын жигиттери 3-чү улакты Тажикстан тайгазанына таамай таштагандан кийин эми 7-чи мүнөттө эсеп 3-0. Биринчи катар санындагы Улан Кыбыраев алдындагы Евро аттуу аргымагы менен бизге барган сайын көзгө көбүрөөк урунуп баштады. Табылдагы байкасаңыз керек өткөнкү биринчи оюнда Кыргыз Республикасынын негизги курамы Монголия менен оюн өткөргөн. Ал жерде Улан Кыбыраев анчейин көзгө урунган жок. Ал эми качан атаандаш күчтүү болгондо Уландын андай жандуу оюнуна күбө болуп баштадык. Туура айтасыз. Себеби эми Монголия командасын айтып атабыз, жаңы команда. Мына 2 жылдан бери биз өзүбүз көрүп жүрөбүз. Былтыркы Астанада өткөн Азиянын биринчи чемпионатында ойногон. Ал эми Тажикстан менен биз мына 10 жылдан ашык чогуу ойноп жүрөбүз, бул балдарды билебиз. Арасында жана айтып кеттик, сиз айткандай 1-2 балабыз биздин кыргызстандык балдар жаңы келген балдарга бул эреженин оюнун жеткирүү, таанытуу максатында аларга түшүндүрүп, практика жүзүндө көрсөтүүгө кошумча 1-2 балабыз ойноп берип атат. Бирок ал эми Тажикстандын билесиздер абдан күчтүү командалар, оюнчулары бар. Булар дагы ойноп жүргөн. Бошкашы деп коет бул жакта өзүнүн мурдагы торпок тартып ойношот. Учурда мына биздин Тайгазандагы оюнубузду кошулуп ойноп атканы биз үчүн кубанычтуу. Күчтүү балдар булар дагы. Ооба, кези келгенде Тажикстан тараптагы азуусун көрсөтүп, алар дагы дегенде эсеп артыкчылыгын азайтуу амалында Тайгазанга даап барган Тажикстан улуттук курамасынын мүчөсү бул 6-чы катар санындагы алар үчүн ойноп жаткан Болот уулу Азим. Негедир Азимдин жолу болгон жок, бирок ошентсе дагы улак дале болсо Тажикстан тарапта. Ооба, ортодо аттан жыгылгандар бар, бирок биз көрүп тургандай бүйүр кызыткан Таймаш өзүнүн кызуусу менен андан ары уланып барат. Манас Ниязов бул көбүңүздөргө белгилүү ысым болуш керек. Манас Ниязов
өзүбүздүн негизги курамда ойноп жаткан Байыш Ниязовдун бир тууган иниси. Жана эми келишим боюнча Тажикстан тарапка Манас Ниязов кандайча оюн көрсөтө алат, муну эми убакыт көрсөтөт деңиздерчи, бирок билесиздерби, бул оюндун кызыктуулугу ушунда кайсыл курама жаат баш байгени багынса аларга дагы болуп көрбөгөндөй байге баадагы сыйлык ыйгарылат. Муну жакшы түшүнгөн оюнчулар эми болгон бардыгер күчүн, бар чеберчилиги менен оюн өткөрөрү дагы бышык. Жана ошондой эле негизги курамга кирбей калган биздин айрым бир оюнчулардын дагы оюнда өзүн көрсөтүүсү күч экенин дагы белгилеп өтөбүз. Улан Кыбыраев ал ортодо эсепте 4-0 жеткирди. Улан өзү жалгыз бир нече жолу айырмаланып, эми биринчи 20 мүнөттүк байкадыңыздар болуш керек. Ылдамдык аябагандай жогору, баштагы оюндарга салыштырмалуу оюндун жалы дагы чыңалыштуулугу уламдан улам күчөп барууда. Табылдага ушул оюндун аябагандай курч мүнөздө өтүүсү, ылдамдыктын жогору болуусун эмнеден улам билесиз? Тажикстан командасынын өзүнүн биздин эрежеде көкбөрү оюнун канчалык деңгээлде Тажикстанда ойноп жүргөнү мага анча белгисиз, бирок бул балдарды биз жакшы билебиз. Ар дайым бизге келип ойноп жүрүшөт. Жана өзүңүз айткандай, бул командада катарында бир 2-3 бала биздин оюнчуларыбыз, себеби алар кээ бир командалар 7 бала менен келген, кээ бир командалар 10 бала менен келген. Мына Алтай командасы 12 бала менен толугу менен келишкен да. Ошондой учурда мурда сүйлөшүлгөн, макулдашылган эреже боюнча 2-ден 3тен кыргыздын оюнчуларын кошуп беришкен. Эмне сиз айткан Манас деген жигит бул биздин Кыргызстан курама командасынын мүчөсүнө таан ушундай бир талапкер, Кыргызстан курамасы талапкер оюнчулардын бири да. Мыкты оюнчуларыбыз бар бу жерде. Ошондон 2-3 албетте оюндун мелдештин көркүн ачып атат. Тажикстан командасы ансыз дагы күчтүү эле, дагы да күчтүү болуп, мына биздин курама командабыз менен тең тайлашып атат деп ойлойм. Кудай буйрса булардын да оюн алды, аттары жакшы. Аттарды кыргыздын аттары бул жерден атайын тандап беришкен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер коомдук биринчи канал аркылуу Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы көкбөрү мелдештерине күбө болуудасыздар. Майдан үстүндө Чолпон Ата шаарындагы ат майданында кызыл түстөгү Кыргыз Республикасынын улуттук биринчи курамасы менен Тажикстан курама жааты кездешип жаткан чак. Эсеп 4-0 алдыда биздин жигиттерибиз. Дали болсо Улан Кыбыраев оюндун жоопкерчилигин өз колуна алып, өзүнүн өнөктөштөрүн илгери карай жетелөөнүн аракетинде. Мына месе Улан Кыбыраев, бул эми казак кыргыз спортунун чебери болгон жападан жалгыз көкбөрүчүлөрдүн бири. Жана 33 жаштагы Улан Кыбыраев алдындагы Евро аттуу аргымагы менен эсепти 5-0 айлантып койду. Уландын артыкчылыгы ал жекеме-жекеге чыгып, такымы аябагандай күчтүү жана акылдуу оюн көрсөткөн сейрек оюнчулардын бири десек абдан жаңылышпайбыз. Себеби ал оюндун жүрүшүн мыкты окуп билет, абалды кандай жагдайда канткенде абалдан чыгып кетүүнүн жолун куп гана өздөштүргөн өзгөчө бир сапаты бар. Жана оюнчу эгерде эле оюн ушул көйдө уланчу болсо, Улан Кыбыраев бул беттештин мыкты оюнчусу болуп калуусу дагы толук мүмкүн. Кыргыз Республикасынын президенттик кубогун 2 ирет утуп алган жери бар Уландын. Азыр эми биз байкагандай Рустам Тыналиев аттуу дагы бир биздин көпчүлүктүн оозуна алынып калган оюнчубуз алдындагы Соңкөл аттуу аргымагы менен баш айланткан ылдамдыкты арттырып түз эле тай казанды көздөй сүй коюп барууда. Жана Рустамдын жогорку ылдамдыкта баражатып таштоосу
көпчүлүктөгү аянбастан алкап, кызуу кол чаап алуу менен тосуп алды. Баракелде Рустам Тыналиев есепте 6-0 айланткандан кийин оюмча эми оюндун шыгы 1-20 мүнөттүктө өзүбүздүн жигиттер тарапка ооду бейм. Табылдага оюндун жүрүшүндө болгондо дагы бири-бирине дээрлик сай келген атаандаштардын ортосундагы оюнда ушундай көз жоосун алган улакты таштоолор канчалык шык берет дагы, канчалык керек. Эми ушул оюнчулардын ушундай шамдагалыгына, шыгына таң калабыз. Ушунча жүрүп чогуу 15 жылдан бери ушул оюнду өткөрүп жүрөбүз. Ушул балдарга таң берип, ат жалында ойногон ер жүрөк. Ондай Рустам Тыналиев, Улан Кыбыраев деген балдар бар. Эмне деген өзлөрүнүн чөбөчүлүгүн көрсөтүп атат. Аны айтып түшүнүксө, эми негизи ушу кыргыз жигиттери ушу ат жалында ойногон балдар да. Ошол менен өзүнүн чеберчилигин арттырып, мыкты аттарды минип, Рустам Тыналиевдин минген аты эң күлүк аттардын бири, бул Жарык Төш деген ат. Өзүнүн минген аты менен Кыргызстандагы эң мыкты оюнчуларыбыздын бири. Ошол эле Улан Кыбыраев өтө. Буларды айта берсек, биздин эң мыкты оюнчуларыбыз бул командада. Ага дейре Урмат Мусаев Вулкан аттуу буданы менен неченчи ирет Тайгазанды камалоого алып олтурат. Албетте урматты бесеме БТР аттуу көпчүлүк билген будансыз элестете алчу эмес. Биз бирок ошентсе дагы Вулкандын тилин таптыбы Урмат Мусаев арыдан бери есепте жаңылбасам 7-0 айлантып койду. Тажикстан тараптын Тайгазаны улакка ушунчалык толуп чыкты бейм. Азыр 1-20 мүнөттүк буйруса өлкөбүздүн сүймөнчүктөрүнүн пайдасында. Кайрадан назарыңыздарды бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн алкагындагы өтүп жаткан көк бөрү боюнча мелдешин көрүүгө чакырып көк бөрү мелдештеринен баян алып берүүсүн улантат. Азыр бизде эми Б тобундагы Кыргыз Республикасы негизги улуттук курамасы менен Тажикстан курама жаатынын кездешип турган маалы 1-20 мүнөттүктө кызыл түстөгү биздин кызыл түс менен оюн өткөрүп жаткан кыргыз жигиттери 7 жолу улакты жоопсуз түрдө атаандаштын Тайгазанына таштап, учурда 7-0 сандык катышында алдыда келе жаткан маалы. Ал эми түссүз кийим менен оюн өткөрүп жаткан тажикстандык курама команда жекеге чыгышкан тараптардын өкүлдөрү жана улакты басып алган Улан Насакеев, көңүздөр жакшы билген бөрлү көкбөрү клубунун оюнчусу астындагы Акжал аттуу аргымагы менен эсепти 8-0 айлантты дагы 27 жаштагы Улан Насакеев көзгө толумдуу аракети менен карап турган көпчүлүктү бир кубантып койду десем жаңылышпаймын. Рустам Тыналиев алдындагы Соңкөл аттуу аргымагы менен экинчи ирет баш айланткан ылдамдыкта бара жатып, көргөн көздү кубанткан аракети менен улакты Тайгазанга таамай таштап жиберди. Бул эми эсепти 8-0 айлантты дегенди билдирет. Табылдага сиздин ушул Рустамдын жүрүшүнө болгон кошумчалооңуз. Эми Рустам Тыналиев жана айтып кеттим, биринчи таймда дагы эң кооз гол киргизген, ошол эле булит ыкмасын аткарып. Адыркыдай эле ыкма менен гол киргизген биринчи таймда ошол бала болчу. Рустам Тыналиев минген аты Соңкөл, мурда Жарык Төш деп койчу, бул күлүк атты. Мурда чабылып жүргөн байгелерге, Аламан байгеге чабылып жүргөн мыкты аттардын бири. Учурда ошол Рустам Тыналиев жүрөт. Эми бул балага мындан аркыдагы ийгиликтерди каалайбыз. Анан мен ойлойм, эми бул тажрыйбалуу мыкты оюнчуларыбыздын бири болгон, башкаларга дагы үлгү болсун деген маанайда өзүнүн ага катары да айтып коеюн деген, эми өзүнүн адамгерчилик сапатын, баскан турган жүрүш-турушун ушул башка балдарга дагы
жакшылап үлгү болгондой жакшы мыкты биз сыйлаган, биз сыймыктанган улакчы болушун каалайм да. Себеби бул балдардын кичине жаш балдар бар, ойноп кетишет, кээ бирде тартип бузуп, ушундай бир балдардын мүнөздөрү башкача да. Бирок мыкты оюнчу. Мен ойлойм, Кудай бурса, бул Рустамдан жаш балдарда таалим тарбия алып, жакшы мыкты улакчы болот. Ал эми өзүнүн чеберчилиги жөнүндө бул балада эч кандай эме жок. Кичине мунун мыкты оюнчу болуп, кичине бир өзүнчө жылдыз болуп баратканы байкалат да. Ушундай балдарды биз дайым айтып келебиз өздөрүнө. Сен акырын бол, канчалык бийик болсоң, ылдыйраак болуп жүрүп деп. Ушу балдарга үлгү бол деген. Мына улакты басып жүргөн Улан Насакеев деген жигит. Мына чыныгы биздин мыкты лидерлерибиздин бири ушул. Үлгү ала турган балабыз ушул. Көп сүйлөбөйт. Улан Кыбыраев экөө, Улан деген жигиттерден татынакай балдарыбыз бар. Баскан жүргөн тургандардын баарынан үлгү алышыбыз керек. Булардын улакчы чеберчилик жагында эң мыкты ошондой болгону менен, бирок булардын жеке турмушунда дагы биз ушу биздин жаштарыбыз ушулардан үлгү алгандай болсун дейбиз. Ал ортодо улуттук курамабыздын эң жаш оюнчусу 22 жаштагы Анарбек уулу Сейитбек. Ал сиздердин назарыңыздарда Нимой аттуу бууданы менен чабуулдун башында туруп, Тайгазанды көздөй тик качырып барган, бирок мөртү келбей калдыбы, айтор улакты Тайгазанга таштаганга мүмкүнчүлүк алган жок. Албетте эң эле жеңил салмактагы бул Анарбек уулу Сейитбек. Салмагынын жеңилдигине карабастан ал тарамыштай тырышкан, аябагындай намыскөй, такымы бекем оюнчулардын бири экенин жакшы билебиз. Аны жөн жерден улуттук курамага дагы башкы машыктыруучулар алышпаса керек. Кезинде Сейитбектин атасы Анарбек Алсейитов дагы Дордой жана Аракет командасында, азыр асыл баш командасында ойноп жүрөт ал атасы. Эми бул Кайрыбек атабыздын балдары, булар үй бүлөсү менен эң мыкты улакчылар болушат. Жана айтып кеттик, кече күндө айттык, Анарбек деген атасы бул Сейитбек. Андан кийин Жишан деген агасы курама командада ойноп жүргөн Кабылан командасында. Ошол эле Мирлан деген агасы бар. Мына эми мен айтсам, эми бул Сейитбекти 2002 жылдан бери 11 жашынан бери билем. Талак Батырда ошол өзүнүн Кубан деген агасынын күлүгүн чаап, Аламидин Ысыката районунан. Талак Батырдын Аламан байгеде биринчи кирген. Ошондо 11 жашта болчу бул бала. Мына эми биздин ушу 22 жаштагы бала биздин атактуу оюнчуларыбыздын бири болду. Атасын жолдоп дегендей. Бул бала дагы келечекте игилик каалайм. Жылдызчалардын бири. Ал эми азыр улак менен Рустам Тыналиев 25 жаштагы Суу Самыр Көкбөрө клубунун ортон колдой болгон мыкты оюнчуларынын бири. Есеп 8-0 алдыда Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы. Жана Рустам дагы эмненин үстүнөн чыгат болду экен. Рустам албетте жогорулгандыкта бара жатып улакты Тайгазанга таштоону күп гана үйрөнгөн, бирок бул жолкусу билесиздерби, Тазандын кырынан кептелип калып, толук бойдон Тайгазанга түшпөй калыптыр. Албетте өзүнүн Соңкөл деген атын ылдамдыгын андан кийин Тайгазандан ичине четтеп кетти. Ошондой болсо да кайрадан эңип алды. Көрдүңүздөрбү, кандай таланттуу, чебер оюнчу экенин көрүп турабыз. Мүмкүн бул эми кайрадан дагы бир жолу кайталап, мунун баары тең жанагындай оюнчуларды көрдүңүздөр, атаандаштары. Эки жакка бөлүп атаандаштарын кийип жол ачып берип аткан. Азыр да байкасаңыздар, ошол эле бул үйдөгү даярдык. Өзүнчө комбинацияларда ыкмалар бар. Мына оюндун талаанын ортосуна келип, анын атаандашы тосуп турат, калган өнөктөрү бир-бирден атаандаштарын кийип жол ачып бергенге аракет кылып атат. Мунун баары ошол канча мээнет талап кылган даярдыктардан өткөн үйдөгү даярдыктар да, комбинациялар. Жана биз футболдогу эле айтып коебуз го, тез чабуул менен же болбосо уже позициялык чабуул деп коебуз бизде. Бул үйрөтүлгөн ыкма. Мына жолдоштор өнөктөрү бир-бирден кийип тосуп ачып берип атат жолду. Анан өзүнүн күлүк аты менен Рустам Тыналиев кадыр чабуулга чыгыш керек. Бул биздин ошол өзүбүздүн балдардын тактикалык, техникалык ыкмалары, даярдыктары. Мына көрдүңүздөр кандай ылдамдыкта, жана айтып кеттик, Соңкөл. Дагы эле ошонун атынан тосуп турат, жана айтып кеттик, атаандаштары дагы оңой эмес экенин көрүп турабыз Тажикстан командасында. Дагы жолтоо болуп тосуп калышты. Албетте команда өзүнүн Тайгазанын кайтарыш керек, кимиси болсо дагы баардыгы тең.
Antkeni менен Рустам Сыналиев чабуулдун башында бекем туруп, улакты жакшы эле тайгазанга таштоо аракетин көргөн, бирок ортодон атаандаштын коргоочулары буудат болуп, жыйынтыгы өзүңүздөр көргөндөй улак чийиндин сыртына чыгып эми Тажикстан жарым таласындагы тегерек чийинде жекеге чыгуу менен оюн андан ары уланат. Күндүн көзү бир аз бузулганы болбосо, оюн дегенки саябагандай бүр кызыктарлык абал менен уланып барууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көкбөрү боюнча мелдешибиздин Б тобунда Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы менен Тажикстан курама жааты кездешип турган маал. Эсеп 8-0 жана чабуулда жаңылбасам Улан Кыбыраев Кыбыраев Эбро аттуу аргымагы менен чабуулду баштап берип, бул эми жеңишке болгон олуттуу билдирме. Улан Кыбыраев жекеге чыгып, Улан Кыбыраев Марлис Койгелдиев эң алдыдагы жардам берди. Өзүнүн өнөктөшү Марлис Койгелдиевдин көмөгү менен эсепти 9-0 айлантып коюшту. Бул эми бүгүнкү күндүн жыйынтыктоочу беттеши. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи 20 мүнөттүк барган сайын алдагы азайып барууда. Ал эми ортодогу чыңалыштуу абал аябагандай жогору дебесек дагы оюн көрсөткөндөй Тажикстан тарап алынын келишинче каршылык көрсөтүүдө. Албетте эмне үчүн утуп жаткан маалда, утуп жаткан биздин улуттук курама жаат акырына дейри аракетинен жанбастан үстү-үстүнө дембедем чабуул коет. Бул биринчи кезекте эгерде эле утуп жаткан маалда оюнду тык токтотуп, ылдамдыгын азайтчу болсо, анда билесиздерби, бул мелдештин дагы өзүнчө бир ыргагы болот. Ошол ыргактан жанбастан алдындагы аргымактарды ошол ылдамдыкка акырындан жакындатып, мындайча айтканда бирдей ыргак менен мелдешти басып өтүү. Ошонун негизинде көкбөрүчүлөр дагы өзлөрүнүн аргымактарын байгыл каны кызып калган малда оозун мындай бир тартып койбостон тестиришинче алдыны көздөй кое берип, сүйөп кое берип тизгенде мындай бир аларды дагы тиешелүү ыргакты алып алсын дегенчелик кылып оюнду улап келишет. Башта чындап эле бизге дагы табышмак болуп келген, эмне үчүн эселүү айырма менен утуп жатса дагы жогорку ылдамдыкты арттырып атты кыйнап жатабы деген дагы суроолор туулган. Бирок бул жагында байгыл атты минген билет да турабы? Албетте, жакшы суроо. суроо. Ал ортодо кечирко сөзүңүз каналчы Тажикстан тарап мына бул күндүн көзү бузулганын пайдаланып кеттиби? Айтор бир улакты биздин тайгазанга таштап жибергенден кийин эсеп дале болсо биздин улуттук 1-10 туура оңдоп кеттиңиз. Стабылдагы 1-10 эсебинде айырмасында Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы алдыда келе жаткан маалы. Жана жогоруда сиз айткан эмне үчүн ушундай чоң айырмачылык менен эсеп менен утуп атып командалардын ылдамдыгы азайбайт деген бир чети биринчи кезекте ар бир спорттун түрүндө биринчи кезекте оюн эл үчүн болот. Күйөрмандар үчүн да, күйөрмандар ушундай кызыктуу коос оюнду көрөлү деп берет биринчи кезекте. Анан кийин жана айткандай аттардын даярдыгын текшерип көрүү максатында кээ бирде балдар атайын ушундай ылдамдыкты ошол үйдөгү даярдалган өзү кабыл алынган ылдамдыгына ошол өзү аткарып атабы, ошол оюнда чуркай атабы, чуркаган жокпу. Кээ бир аттар бар, жакшы мүмкүн биринчи күнү жакшы чуркабай калат, экинчи күнү чуркашы мүмкүн. Кээ бир аттарга бар, чарчап калышы да мүмкүн деп. Эгерде кийинки атаандаштары мыкты, дагы бир күчтүү команда болсо, мүмкүн анда жайлатып ойноп калышы да мүмкүн да. Бирок ошондой болсо дагы спорт оюндарында канчалык көп гол кирсе ошончолук кызык болот эмеспи? Элдерди унутпашы. Байкаыңыздарбы, атаандаштардын коргонун жиреп кирип, алдагы өзүнө тиешелүү мүнөздө жогорку тиешелүү ылдамдыкта келип, андан кийин улакты
Тайгазанга таасын таштап, есеп эми 11-1. Бұл эми екі орынды сан айырмашылық дегенді түшүндүрө турматтуу телекөрүүчүлөр. Жана Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы Тажикстан курама жаатын 10 улак айырмасында утуп жаткан маалы. Албетте, эти ачынып калган тажик тараптын жигиттери дагы, алар дагы кем калбастан кези келгенде улак таштай алчу жөндөмү бар экенин көрсөтүп өтүштү. Кайрадан улакты бөктөрүп алган Тажикстан улуттук курамасынын өкүлү Тайгазанды көздөй даап барганы менен анын аракети эмне менен жыйынтыкталат болду экен. Ортодон туурадан тоскон Урмат Раушан уулу, бирок Урматты кыйгап өткөн Тажикстан улуттук курамасынын оюнчусунун аракети дал эле болсо өз күчүндө. Мынантип эми додонун арасында сыртка чыгып кетүүнүн амалын көргөн бул Тажикстандык көкбөрүүчү аргасыздан эми майдандын бет маңдай чейин сыртына чыгып кутулууда. Жоо боюнча өзүбүздүн тагыраагы биздин жигиттер турган жарым таладагы тегирек чийиндин ичинде эми жекеме-жеке орун алып, бизде эми көндүм болгондой бул жака Улан Кыбыраевди биз күтүп алмакпыз, бирок анын ордо Жоки Орозбаев Айсарысы менен жекеге чыгып, улакты так көтөрүп, бултактаткан бойдон додонун арасынан алып чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Сол такымга бекем баскан Жоки Орозбаев Айсары деген аргымагы менен Тайгазанга туурадан кирип барууда жана өнөктөшүнүн көмөгү менен эсеп 12-1-ге айланып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте Кыргыз Республикасынын улуттук курамасынын пайдасына. 28 жаштагы Жоки Орозбаев Талас көкбөрү клубунун оюнчусу. Атын алмаштырып койгон экен, жана ортодо турган өзүнүн Айсарысын минген жок бул ирет. Башка жана Евро менен барып. Мындай караганда ал Улан Кыбыраев ортого чыккандай таасир калтырган, анан Евро аттуу аргымага. Бул эми оюнчулардын өз ара ат алмашуусу эмнеден кабар берет Табылдага? Тек гана бул ар бир жана айтып атабыз, биздин улакчыларыбызда универсал болуш керек. Ар бир атты ойното билиш керек. Өзүнүн гана атын минбестен башка атты да минип көрүп, ортого чыгып көрүп атат. Ошол эле Жоки Орозбаев. Ал ортого чыгып, улакты жекеме-жеке еңип көрдү. Мына эми Рустам деп барат улак менен. Ооба, Рустам Тыналиев, байкадыңыздарбы? Жерге түшүп бараткан улакты шып гана илип алды дагы, эми ал өзүнө тийиштүү мүнөздөгү оюну менен карап турган көпчүлүктүн көңүлүн табат окшобойбу. Бали, азыр эми анын арттырган ылдамдыгы өзүнүн өнөктөштөрү жолду тазалап берүүсү шарт. Эмне Тайгазандын жанынан кыйгап өткөн Рустам Тыналиев кантет болду экен. Арттан келген кугун эми сүрмө топко салып, чийиндин сыртына чыгаруу аракетин көргөн, бирок 8-катар санда Улан Насакеев мына эмесе керектүү жерден керектүү маалда пайда болуу менен алдындагы ак жалы менен 27 жаштагы Улан Насакеев бөрүлүү жаатынын эң бир ортон колдой болгон оюнчусу акыры эсепте 13-1-ге айлантып койду бен. Бул эми экинчи 20 мүнөттүктүн соңку көз ирмемдери. Алдыда сиздерди 3-чү жыйынтыктоочу бөлүк күтүп алат. Бүгүнкү күндүн жыйынтыктоочу беттешиндеги соңку 3-20 мүнөттүк сиздер көрүп жаткан көкбөрү беттеши бул эми Б тобундагы Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы менен Тажикстан курама жаатынын кездешүүсү.
Oyun esebi 13-1 aldıda kızıl tüstөгü özübüstün jigitleribиз экенин дагы биз сыймыктануу менен айтып өтөбүз. Ал эми ортодогу калыс бул кезинде белгилүү болгон таластын ынтымак Көкбөрү клубунун чабандеси Эсенгул Нураков экендигин белгилеп, жекеге чыккан тараптарды жакындан тааныштырып өтөлү. Улан Кыбыраев улуттук курамабыздын капитаны жалгыз бүгүн 3 ирет атаандаштын дарбазасына улакты таштап, тагыраагы тай казанына оюмча эми бүгүнкү беттештин мыкты оюнчулардын бири болуп табылат окшобойбу. 3-чү катар санындагы Айдын Сүйүнбаев улак менен алдындагы Герп аттуу Буданы менен түзүлөт. Тай казанды көздөй ылдамдыкты арттырып келген, бирок Тажикстан тараптын оюнчулары додолоно калышып, сүрмө топ менен Айдынды сүрүп чыгаруу аракетин көргөн. Мына месе ыңгайлуу абал түзүлгөнү менен бул абалды бошко кетирбей Тажикстандын көкбөрүчүлөрү дагы улакты канын жерге тийгизбей бул жерден эңеп чыгып кете алышты. Эмесе келиңиздер күжүрмөн курамдар менен тааныштырып өтөлү. Кыргызстан бир курама жааты. Биринчи команданын топ башчысы Улан Кыбыраев, экинчи Урмат Шерипбеков, үчүнчү Айдын Сүйүнбаев, төртүнчү Марлис Койгелдиев, бешинчи Рустам Тыналиев, алтынчы Жоки Орозбаев, жетинчи Байыш Ниязов, сегизинчи Улан Насакеев, тогузунчу Урмат Раушан уулу, 10-чу Урмат Мусаев, 11-чи Белек Мусаев, 12-чи Сейитбек Анарбек уулу. Улак дале болсо биздикилердин көзөмөлүндө бул экинчи катар санындагы Урмат Шерипбеков Рембо аттуу аргымагы менен оюнду улап барууда. Жана Урмат 32 жаштагы бул чебер оюнчубуз азыр эмне айламал көрөт болду экен. Үйдө иштелип чыккан ыкмалар көбүнесе бар. Жана мынтип кош колдоп көрүлгөн аракетти байкадыңыздарбы? Тажикстан тараптын көкбөрүчүсү жерге тийгизбестен шып гана илип алды дагы. Эми оюн андан ары ошол эле Тажикстандын жарым таласында уланып баштады. Кайрадан улак Тилек Урманбетовдун сол такымында. Тилек Урманбетов көңүздөр жакшы билесиздер, бул Кабулан командасынын көп жылдан берки топ башчы оюнчусу. Улак чийиндин сыртына чыгып кеткен соң эми тегерек чийиндин ичинде жекеме-жеке чыгуу менен уланат. Бул сапар эми Жоки Орозбаев да караганда ооба Жоки Орозбаев жекеме-жеке чыгуунун үстүндө. Дейинкиси биринчи, экинчи 20 мүнөттүк туурасында оюңузду ортого сала кетсеңиз табылдага. Тажикстан курама жааты эмне каршылыкты көрсөтө алды? Кандай камылгаларын каршы кое алды? Эми бул жерде эч кандай деле каршылык кыла алышкан жок. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мүмкүн алар өзлөрүнүн көнүп калган минген аттары менен келсе да оюн башкача болот беле. Ошондой болгонсо дагы баары бир мына кыргыздын аттары алардыкынан да күчтүүрөөк. Биздин Тагазанга болгон оюнда бул жерде биздин жигиттердин, кыргыз жигиттеринин деңгээли өтө эле жогору экени көрүнүп турат. Чеберчиликтери артык экени билинип, жана айтып кеттик, өзүңүз да айткандай, Тажикстанга да бир 2-3 балабыз ойноп берип атат. Командалардын катарын толуктап. Бирок алардын да күчү жетпейт экен баары бир. Кайрадан оюнга саамчылык тыныгуу кирүүдө. Оюндун калысы Эсенгул Нураков. Азыр эми Тажикстан тараптан эреже бузган оюнчуну жаза мамыга байлап, биз эми бир оюнчуга ашык болуп
ойноп жаткан өзүбүздүн жигиттерибиздин оюнуна көп болуп өтөбүз. Табылага ошол кийинки кездерде көк бөрү оюнуна аргындаштырылган жылкы баласын биздики көбүрөөк косуп баштады. Бул кандай жыйынтык берүүдө ага чейин дагы бир косколдоп көрүлгөн аракет. Бул эми 14-чү улакты берет деңиздерчи. 6-чы катар санындагы Жоки Орозбаев. Ооба, Жолдошбек Орозбаев 14-1 эсебине сандык катышты өзгөрттү дагы. Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы анын жеңишке жетери эми айдан ачык болуп калды көрүнөт. Ошол аттар туурасында кеп кылып калдык Табылдага. Эми башта кандай тукумдагы кыргыз жылкылары көк бөрүгө косулчу дагы азыр эми ушул аргындаштырылган. туура айтасыз. Жаңы ойноп жүргөндө ошол эле кыргыз жылкылары Новокиргизский деп өзүбүздүн кыргыз жылкылары ойноп жүргөн. Кийинки учурда мына акыркы бир 5-6 жылдан бери таза кандуу аргымактар кошулуп, мындай аралаш аттар келип, оюндун темпи өтө жогорулап кетти десек болот да. Өтө кызыктуу да болду. Булардын ушундай ылдамдыкта жүрүшү, бири-бири менен кагылышып дагы ушундай бир көрөрмөндөр үчүн да кызыктуураак дагы жакшы көрүнүш болуп атат окшойт. Бир чети биздин балдарыбызга дагы биз баягы уюштуруучулар катары жетекчилер ушу балдардын аттардын күлүктүгүнөн, ылдамдыгынан балдарыбыз жыгылып, кескистеги кичине кокустатып калган учурлар да болуп атат, өзлөрүн жаракат алып. Ошондон сактап, себеби ушундай ылдамдыкта келип аттар бири менен уруп калбаса экен деп этият болуп ойногула деп турабыз да. Өзүңүз айткандай ушул жаңы кийинки жылдары ушу таза кандуу, аралашкан аттар кошулуп, ылдамдык өтө жогорулуп кетти. Бирок бул оюн көрөрмандарга абдан кызыктуу болуп атат ого этерден. Бул эми жогорку ылдамдык албетте мындай додону жарып чыккандан кийинки убакытта аябай керек, тайгазанды камалып ал эми дагы көпчүлүгү жекеге чыгуу, дододо туруу менен уланат эмеспи тайгазан тегейде. Ошондой маалда кандай жылкы баласы зарыл? Эми андай жерге күчтүү аттарды тандап ойнотуп атат. Ошондой мунун оюндун өзүнүн талабы ошондой экен, эле жоончу өзүнүн тайгазанын кайтарыш керек. Күчтүү чоң аттарды коргонуу чебине коюп, күлүк аттарды, мондай аттарды биздин чабуулчулар деп ортого турган аттарды өзүнчө үйрөтүп, эми бардык ыкмаларын үйрөтүп алышты кыргыз жигиттери. Аттарды кантип тарбиялап аны ушул сайыпкерлер мыкты билсе керек. Бирок кандай болгондо дагы биздин кыргыздын жигиттеринин таптаган аттарын башка коңшу өлкөлөрдө кызыгуу менен келип, байкап көрүп сатып алып жатышпайбы? Кантип мына биз каяка чейин мына чоң Астанадагы өткөн турнирде былтыркы Навайде, Чымкент, Таразда болсун, Алматада болсун, бардык жерде казактар таң калып сурап турушат да кантип үйрөтөсүңөр деп. Муну эми бул кыргыздын жигиттери гана таптап өзлөрү үйрөткөн аттар кыргыздарда гана болот окшойт. Бирок эми антайын десек, Казакстанда дагы өзлөрүнүн аттары көбөйө баштады. Алардын дагы бир Өскөмен жактан келген, Кустанай жактан келген породалар болот экен. Алардын дагы мыкты аттары бар. Алар да үйрөнүп келет. Эми учурда көк бөрү бул эми жаңы Болот Шамшиев белгилүү режиссер башында турган жазган эреже боюнча уланып келет. Анан ушул оюндардын жүрүшүнөн кийин мындай бир аламан байгени уюштуруп койсо канчалык кызыктуу болот эле Табылдага. Бүт оюнчуларды коюп эле ушул эле майдан ичинде мейли жүздөп болбосун, мындай бир баш аягы бир 50-60 ат чогулат. Ошону дагы сүрмө топ менен коюп койсо андай оюндарыбыз ар дайым өтүп келет. Бирок мындай тайгазаны бар оюн таласында ал оюндарды биз өткөрбөйбүз албетте. Бул жер ылайыкташтырылган ушул тайгазандарга гана урулган. Ал эми сиз айткандай жанагындай аламан байгелерди чоң тойлордо, кышында кар үстүндө ойногонго ыңгайлуу. Бул эми бул атайын жана сиз айткандай Болот Шамшиев, бул жерде Темир Дүйшекеев агабыз бар. Ушул чогуу иштеп, мына бизде эң мыкты ушу уюштуруучулардан Аскар Салымбеков агабыз отурат. Болот Шерниязовдор эл аралык даражага чыгарып, мыкты спортту мыкты түшүнгөн агаларыбыздын баары тең ошол жерде эрежесин ойлоп чыгышкан да. Мунун баары тең бизде азыр эми улактын эрежеси 35 килограммга чейин салмагы, 32-35 деп көбөйтүлүп кетти да.
Ал эми муну дагы биздин балдар өздөштүрүп алды. Бирок бул улак адегенде 30 килограммга чейин болчу салмак. Себеби улак кичине жеңилирээк болсо, чабуулдар көбүрөөк болуп, улактар тайгазанга көбүрөөк түшүш үчүн оюндун ондай бир кызыктуулугу үчүн, анан кооздугу үчүн деп атайын ойлонуп чыккан эрежелерде бул Болот Шамшиев, ошол эле Салымбеков, Ашкар Байкебиз отурат. Темир Дүйшекеевдер тайгазан куруп, өзүңүздөр билесиздер, Дордойдун базардын астында ошол жерде атайын дагы көкбөргө ылайыкташкан бир өзүнчө бир ат майдан курушкан да. Ошол эле аксакалдарыбызга биз унутпай рахмат айтып коюшубуз керек. Эл аралык аренага чыгарып аткан Болот Шерниязов, бизден кийинки ушу жетекчилерибизден бул биздин Молдомуса Кангантиев агабыз да бул көп салым кошуп, ушу биздин улакты жайылтып, Баткенге чейин алып барып, анан кийинки могу приздердин дагы баалары жогорулап кеткендиги да ушул биздин жетекчилерден, улуттук оюндарды сүйгөн агаларыбыздын көп салымы бар да. Мына бүгүнкү жыйынтыктары кошулуп келип, биздин улуттук курамабыздын көзгө толумдуу оюнуна айланып отурат. Ушул басыгынан жазышпасын. Ал эми Улан Кыбыраев, улуттук курамабыздын топ башчысы, команда капитаны десек дагы түшүнүктүү болуш керек. Жана анын Тайгазан жанындагы кезектеги аракети оңунан чыгып, жагылбасам Улан Кыбыраев 5-улакты өз эсебине жазып койду бем. Япончик деген атты минип мына балдарыбыз эми бул эми 7-чи номери Байышко. Байыш Ниязов өзүнүн Япончик деген аты менен. 7 менен 1 мындай караганда бири-бири менен куюлушуп кетет экен. Байыш Ниязов, ооба, Япончикте теминген карулуу жигиттерибиздин бири, 31 жаштагы Достук Көкбөрү клубунун эң бир белдүү оюнчусу Байыш Ниязов. Мен жанагы жерден сиз айткан эмне үчүн чоң жанагындай Аламан байгени улакты кошуп ойнотсо болбосун деген сурооңузду жана айтып кошумчалап коеюн. Кышы менен биздин балдарыбыз чүйөрөнүндө таласта дагы кышы менен ошол эле сиз айткан жапма улакты Аламан байгени өткөрүп келдик. Биздин учурдагы президентибиз, федерациянын президенти бул жерде Канат Исаев биздин Панфилов районунан баштап Гейминге чейин чүйөрөнүндө 2 жумада бир же болбосо ай сайын кышы менен оюндар өткөрүлүп келди. Ал баягы жерлерде, ал эми баягы эл чогулган борбордук аянтта аягында мындай бир кызыкка батырыш үчүн да бир колдонуп көрөйүн деген ойлор жокпу деген. Эми ал бир оюндун спорт оюну болгондон кийин анын эрежеси болуш керек деп ойлойм. Ал жанагындай оюндарды биз кышында өткөрүп, эрежеси менен өткөрүп атабыз. Анан тойлордо өткөрүлүп жүрөт албетте. Биздин түштүктө билесиздер, биздин жигиттерибиз аял жакта торпок тартышат. Жайы кышы торпок ойноп келген эң мыкты аттар менен. Алар дагы жайы кышы бизде Бишкекте да ойнонуп келет. Бишкекте дагы мына биздин аэропорт тегерегинде ойношот. Баткенде, Жалалабад, Ошто тойлордо ошондой Аламан байгелер өтүп келет. Ал тойлордо колдонуп атат андайларда. Кезектеги Тажикстан Тайгазанын камалоо оңунан чыгып, 11-чи катар санындагы Белек Мукаев көк аты менен көзгө даана орунду бем. Жана ошондой эле ага кошулташыл Жолдошбек Орозбаев көбүңүздөргө Жоки деген ысым менен көбүрөөк тааныбал. Экөөнүн кош ареки жыйынтыгында 17 сандык катышына алып келип, Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы Тажикстан тарапты эселүү айырмачылык менен утуп жаткан маалы. Ооба, 3-чү жыйынтыктоочу 20 мүнөттүктүн дагы аяктарына аз гана мүнөттөр калып олтурат. Чолпон Ата шаарындагы бүткөн түргө келтирилип кеңейтилген ат майданында бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагындагы Көкбөрү боюнча мелдештин жүрүшүндө Б тобунда Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы менен Тажикстан курама жааты кездешип жаткан мезгил. 17-1 эсебинде кызыл түстөгү биздин жигиттерибиз ишенимдүү түрдө алга кадам шилтеп келе жаткан убагы. Баганыңыздар барган сайын күндүн көзү бузулуп барат, бирок оюндун кызыктуулугу ныпым кемип калган жок. Эсенгул Нураков бул оюндун алып баруучу калысы.
Hazır эми борбордук тегерек чейиндин ичинде жекеге чыгуу менен оюн уланат. Ал эми эртеңки күнү урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи oyun Kırgızstan 2 Ulutluk kuraması menen Türkiye kurama jaktı кездешсе, экинчи oyunda Afganistan menen Özbekistan, üçüncü oyunda Mongolia menen Tacikistan keskelет. Бул жерде ошол эле Рустам Тыналиев кезектеги өктөм жүрүшү менен улакты Тайгазанга таштоо аракетин көргөн, бирок аз гана кайтактык жетише бербей калды көрүнөт. Ал эми эртеңки күнү дагы жыйынтыктоочу оюн бул эми А тобундагы Б тобундагы кирген командалар ортосунда өтүп, Кыргызстан 1 улуттук курамасы Орусиялык Алтай Республикасынын курама жааты менен кездешип, бул жерде эми топтун көч баштоочусу ким болот? Ошол жагы чечилип алынат. Ошондой эле Кыргызстан 2 менен Түркиянын ортосунда дагы А тобунун мыктысы иргелип алынарын белгилеп кетебиз. Калган оюндарда кимиси 3-чү орунду бекемдейт тургандыгы ушул оюндардын жүрүшүндө анык болот. Кайрадан оюндун өзүнө кайтып келебиз. Кыргыз Республикасынын негизги улуттук курамасы 17-1 эсебинде Тажикстан курама жаатын утуп жаткан маалы. 10-чу катар санындагы бул Урмат Мусаев алдындагы аргымагын которуп, азыр эми жекеге түшүп, улакты алып чыкты дагы, түз эле Тайгазанды көздөй аттын оозун буруп, жалгыз өзү эсепти 18-1 айлантып койду. Баракелде Урмат Мусаев. Жыйырма 9 жаштагы Кабулан Көкбөрү клубунун чабандеси. 18-1 бул эми асман менен жердеги айырмачылык дегенди билдирет да, табылдага туурабы? Мындай жыйынтыктар болуп келген, жаңы командалар менен күчтүү Кыргызстан курама командасы жана жаңы команда ойноп аткандан кийин Тажикстан менен болот. Закон ченемди коду бара-бара тек гана бул оюн унутуп калбастан Тажикстан дайым ойноп жүрсө, эсеп кыскара баштайт, кийин тең тайлаша баштайт деген ойдомун. Биздин клубтар арасындагы мелдештерде эле, республикалык мелдештерде жаңы командалар адегенде ошондой эле чоң эсеп менен утулуп келишкен. Айтсак, мына Бөрүлү командабыз, клубтук командабыз учурунда бардык командалардан утулуп жүрүп, кийинки 2006-жылдан баштап 5 жыл эч кимге байгени бербей келбеди. Учурда ушул команданын мыкты оюнчуларынан мына берде Улан Наса келип жүрөт. Дагы бир 5 оюнчусу Кыргызстан 2 командасында ойноп атат. Алар дагы тажрыйба топтоп, бара-бара Тажикстандагы кийин ушул борбордук Азияда мыкты командалардын бири болот деп. 4-чү катар санындагы Марлис Койгелдиев Острый аттуу аргымагы менен көзгө урунууда. Анын жүрүшү канчалык өктөм экенин дагы өзүңүздөр жакшы байкоодосуздар. Эмиреки өзүнүн пас бергенин көрдүңүздөр, өткөрүп берген улакты мына Марлиске Байыш Ниязов чын эле жана баскетболдогудай эле топ ыргыткандай эле ыргытып берди го. Мына көрдүңүздөр кандай балбан жигиттерибиз бар биздин биринчи команда, Кыргызстан командасы. Чынын эле Байыш Ниязов мыкты спорттук калыбында экенин көрүүдөбүз. Марлис Койгелдиев баштаган кош аракет 19-1 эсебин берип, оюнчу эми 20-чы улак түшөбү же түшпөйбү деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Кече күнкү оюнда дагы Кыргызстан 1 улуттук курамасы 19 улакты Монгол Тайгазанына таштаган. Жана азыр эми Тажикстан менен болгон беттеште дагы 19-1 эсеби катталууда. Кече күнкү көрүнүш дагы кайталанабы же андан дагы артыкчылык менен жыйынтыкталабы? Калган 20 секундтун ичинде эми 20-чы улак түшөбү деген гана бизде түйшөлткөн маселе болуп отурат. Калган негизгиси бардыгы жайында. Улак үчүн болгон күрөш жана соңку секундтар боюнча бул Кыргыз Республикасынын жеңишин бекемдеп,
Екінші күнде дағы Қырғыз Республикасының ұлттық құрамасы 19-1 есебінде Тажикстан командасын жеңіп алды. Ертеңки беттештерден жолыққанға дейін сіздер менен қош айтышабыз. Саламатта болыңыздар.